өсүп аткан чынарымды кыйып кетти. Ошо. Мен Бектурда досум бар. Ушуга жардам бергиле дептир. Бишкекте экен ал бала. Азыр келип ушу тагысы ушу мен аманатымды жеткизип коеюн деп келдилер. Ошондон мен Бектур ушу элдин кызматын кылган ушу жакшы жигит, эр жигиттерден болсо керек деп ойлойм. Ушул мен Өз өмүрүн мекенге арнап каза болгондордун бири прапорщик Бектур Ислам уулу аскердин сөөгү бүгүн таң эрте жерге берилди. Бектур Ислам уулу Ош шаарына караштуу Жапалак айылында 1991 7 январда мугалимдердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ош мамлекеттик университетинин баж иштери боюнча факультетин аяктап 2008-2009 жылдары Жалал Абадта армияда кызмат өтөгөн. 2011 жылдан бери чек ара кызматында эмгектенип келген. Кенттин бардык аймактарында иштеп, соңку жылдары 20-01 аскер бөлүгүнүн Лейлек автожол көзөмөл өткөрүү бекетинин улук көзөмөлдөөчүсү болгон. Бул ушул өзүнүн милдетин атап атканда ошол жерде баягылардын басып киргенинен ушул кайтыш болду деп. Ошо бүгүн эртең менен саат 10-до жаназасы болду. Жайга койдук. Азыр ушул эми айта турган эч бир немебиз жок. Бул азыр биз барып бирөө менен бирөөгө кандай нааразычылык айта тургандан деле биз каршыбыз. Эми маңдайына жазып койгон экен. Ушул биздин инибиз ушул кандай ошо ар бир кыргызстандыктын милдети. Ошол өз милдетин аткарып атам деп ушундай кайтыш болду. Бул эми биз үчүн сыймык. Ошол эми бизге баягы баатырдыгынан берсин, же мындай кылсын деп билбейбиз. Аны биз эл өзү билет, эл өзү тараза. 31 жаштагы Бектур Ислам уулунун артында чийдей болгон 2 баласы жана келинчегинин 7 айлык боюндагы наристеси калды. Мекенди сүйгөн аскер ар дайым чек арадагы окуяларда өз өмүрүн тобокелге салып келген. Бектур кандай жагдайда кантип курман болгону азырынча белгисиз. Элдин тынчтыгы үчүн курман болгон жоокердин атасы, баласы ата мекенди коргоп, эрдикче курман болгонун эскерди. Кунтарда башкаларда Бишкекте жанында ок тийип, Бишкекте дарыланып аткан баласынан баягы интервью алган экен. Сага эмне керек десе, мага эчтеке кереги жок. Мен Бектурда досум бар. Ушуга жардам бергиле дептир. Бишкекте экен ал бала. Азыр келип ушу тагысы ушу мен аманатымды жеткизип коеюн деп келдилер. Ошондон мен Бектур ушу элдин кызматын кылган ушу жакшы жигит, эр жигиттерден болсо керек деп ойлойм. Ушул мен Кыргызстандын ар бир жаранын милдети да. Кааласа бизди чакырсын, мына 60га, 61ге чыгып калдык. Кааласа буякта каяктан болсо ham ушу Кыргызстандын границасын коргоого милдеттүүбүз да. Тажик тараптын куралдуу кол салуусунан мекенди коргоп каза болгон аскер кызматкери Мухтарбек Сулайманов кичи мекени Алай районунун Гүлчү айылында жерге берилди. Өз өмүрүн элине арнаган Мухтарбек Сулайманов өспүрүм курагынан тартып аскердик лицейде окуган. Жогорку билимди Орусиядагы Будённый Советтер Союзунун Маршал академиясын ийгиликтүү аяктап, өткөн жылы Кыргыз армиясынын чечими менен инженер квалификациясы кыйгарылып, ага лейтенант аскердик наамы берилген. Мухтарбек Сулайманов тажик тараптын оор куралынан ажал тапкан. Мекен үчүн, ата мекен үчүн кыйды. Бул деген эми ушундай уулдарыбыз, ушундай инилерибиз бар болгондо биздин Кыргызстан эч качан кемибейт, эч качан өксүбөйт. Кудай кааласа биздин ушундай жигиттерибиз бар экен, биздин Кыргызстаныбыз кармалып турат, бийик болот, дагы мындан дагы өнүгүп өсөт. Мухтарбек Сулаймановдун акыркы сапарга узатуу зыйнатына Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарыбашев, облус башчысынын орун басары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Баатырларча курман болгон жаш лейтенанттын кармандыгы жаш муңга үлгү экенин билдиришти. 25 жаштагы Мухтарбек Сулайманов үй бүлө курганына болгону 1,5 ай гана болгон. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн, ушул Кыргызстандын жери үчүн аягынын өмүрүнүн аягына чейин өз милдетин аткарды. Мен балама ыраазымын, балам мага ушул эл кызматына жарап, эми өсө турган келечектүү кандай десем, ошондой балай болчу. Анын баары мына жексурун душмандардын бир огу кыйып кетти, өсүп аткан чынарымды кыйып кетти. Ошо.
Кыргыз-тажик чек арасындагы кол салуудан көз жумгандардын саны бүгүнкү күндөгү саат 10го карата 36-га жетти. Анын канчасы аскер кызматкери жана жай турган экендиги такталып элек. Ушул тапта кыргыз-тажик чек арасында кырдаал чыңалып турат. Тажик бийлиги жоготуулар жөнүндө расмий маалымат бере элек. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ.